Күнүнө 6-7 миң жүк байпак чыгарган фабриканын иши карантинден кийин эми гана калыбына келе баштады. Пандемия учурунда 2 айга жакын жумушу токтоп, чоң зыянга учураган мындай абалга ишкана 12 жылдан бери биринчи жолу кептелди. Бирок абалдан тез арада чыгууга мүмкүн болду. Ишкерликти каржылоо программасынын негизинде 4 миллион сомдон ашык жеңилдетилген насыя алып, ички базарды камсыздап, андан сырткары продукция чет өлкөлөргө экспорттоло баштады. Сатуу бир аз кыйындап калды. Ошо 2 айдын ичинде токтоп турап кыйынчылыктар пайда болгондон РСК кайрылганбыз. Алар мындай батыраак бизге чечип бергенге аракет кылып, чечип беришти. 4 миллион 300 миң сом кредит алдык. Азыр ошо сырьёлорду алып кайра иштеп баштадык. Ишкердик субъекттерди каржылоо программасынын алкагында 12 багыт боюнча ишмердик жүргүзгөн бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү жеңилдетилген насыядан пайдаланса болот. Насыя алуунун негизги багыттары: кызмат көрсөтүү, соода, туризм, жеңил өнөр жайы, кайра иштетүү тармагы, фармацевтика жана медицина тармагы, жүк ташуулар, өндүрүштүк жана кайра иштетүү ишканалары, салыктык жол жоболорду санариптештирүүнүн компоненттерин колдонуучу субъекттер. Пандемия шартында жабыркаган ишкерликти каржылоого өкмөт 14 миллиард сом бөлгөн. Негизги максат тез аранын ичинде экономикалык туруктуулукту калыбына келтирүү болууда. Негизги каражаттарга сатып алуу, жаңылоо, кеңейтүү жана модернизациялоо үчүн 30 миллион сомго чейин жылына 10% менен 3 жылдан ашпаган мөөнөткө. Жүгүртмө каражаттарга чийки-зат, комплектөөчү, запастык бөлүктөрдү сатып алуу үчүн 20 миллион сомго чейин жылына 10% менен 3 жылдан ашпаган мөөнөткө. Салыктык жол жоболорду санариптештирүүнүн компоненттерин колдонгон чакан жана орто ишкердик субъекттердин негизги жана жүгүртмө каражаттарына 10 миллион сомго чейин жылына 4% менен 3 жылдан ашпаган мөөнөткө. Насыяларды кайра каржылоо үчүн 20 миллион сомго чейин жылына 11% менен 3 жылдан ашпаган мөөнөткө. Күрөө коюлбаган чакан насыялар үчүн 150 миң сомго чейин жылына 14% менен 1 жылдан ашпаган мөөнөткө. Жеңилдетилген насыялар 12 банк жана алардын аймактардагы филиалдары аркылуу берилүүдө. Насыя алуунун шарттары, анын ичинен документ иштери болушунча жеңилдетилди. Башынан биз 2 миллиард сомго заявканы бергенбиз бул программа менен. Азыркы мезгилге бизге 350 миллион сом берилген. Ошол 300 миллион сом бардыгы таратылды. Бул жумада биз дагы бир жаңы заявка жаздык 500 миллион сомго. Ошону күтүп атабыз. Программа июль айынан тарта ишке кирген. Жеңилдетилген насыяга арыз берген ишканалардын саны 10доп саналат. Өкмөт болсо ар бир банктын арызы боюнча каражатты этап-этабы менен бөлүп берүүдө. Самат Асипов, Руслан Сабатов.